Көптөгөн адамдар иммунитетти кантип бекемдеш керек деп сурап калышат. Ошондой учурда лимонду, балды, имбирди, куркуманы, шиповникти, чеснокту айтып туруп тим болчумун. Бүгүн дагы ошол сиздин иммунитетиңизди бекемдей турган жана дагы өтө көп оорулардын алдын ала турган универсалдуу каражат тууралуу, тагыраагы ананас тууралуу айтып бермекчимин. Жемиш дейбизби, мөмө дейбизби? Эгерде ушул азыкты колдонуп турсаңыз, эмнелер болорун айтып берейин. Демек, биринчиден, жүрөк кан тамыр ооруларынын алдын алат. Андыктан 40 жаштан ашкан бардык адамдарга сунуштайм. Эгерде сиз инсульт жана инфаркт менен эч качан кезикпейин десеңиз, колдоно баштаңыз. Экинчиден, ашказан ичеги оорулардын алдын алат. Ооруп аткан болсо, айыгып кеткенге жардам берет. Тамакты жакшы сиңирет. Анан дагы ич катуунун алдын алат. Же болбосо ошол көйгөй бар болсо, жакшылап ичти келтирип берет. Анан дагы эркектердин жана аялдардын тукумсуздугунун алдын алат. Эгер ушул көйгөй бар болсо, ал көйгөйдөн арылтат. Жана дагы ата эне болуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатат. Анан дагы аутоиммундук оорулардын айыгышына салым кошот. Билесиздер, бул ооруда дары дармек колдонгондо деле айыгып кетүү өтө кыйын болот. Көп убакытка чейин аны менен бирге жашайт. Албетте салым кошот бир ооруларга. Анан дагы муундардын ооруларын дагы айыгып кетишине жардам берет. Дагы астма деген оору бар, билесиздер, анын дагы алдын алат. Анан дагы балдардын, жаш балдардын синга оорусунун алдын алат. С витаминине бай. Анан диабетиктерге дагы пайдасы зор. Кандагы канттын өлчөмүн азайтып берет. Рактын алдын алат. Эгер рак менен ооруп аткан болсоңуз, ошол рак башка органдарыңызга таркап кетишин токтотуп турат. Жана дагы эгерде сиздин салмагыңыз нормадан ашыша болсо, түшүрүп бергенге салым кошот. Же болбосо ошентип толуп кетүүнүн алдын алат. Дененин кайсы бир бөлүктөрүндө ишиктер бар болсо, кетирет. Дагы да айта бере турган болсом, дененин сыртына чыккан ар кандай акне, билесиздер, жүзгө чыгып кеткен, ошолорду кетирет. Күйүк тезирээк кетиргенге жардам берет, эгер кое турган болсок ошол жерлерге. Тери ооруларына дагы пайдасын тийгизбей койбойт. Б тобундагы витаминдерге дагы бай болгондуктан, серотонинге дагы бай болгондуктан бул азык маанайды дагы жакшы кылып берет. Картаюунун алдын алат. Мен толук санап бүтө албай атам. Анан дагы бөйрөктө таш пайда болуусунун алдын алат. Эстегендерим азырча ушулар болууда, бирок мунун пайдасы мындан дагы көп экени сизге деле белгилүү деп ойлойм. Демек, андыктан ошол бизге келген учурдан баштап эле, качан бизге ошол келет, бизде өспөйт да, келген учурдан баштап эле колдоно баштаңыздар. Үй бүлөнүн бардык мүчөлөрүнө 6 жаштан жогоркуларга дейин, неге дегенде эми алардын организми андай нерсеге азырча көнө элек болушу ыктымал. Эстеп кеткенде айтып коеюн, аллергиядан дагы арылганга жардам тиет. Сезгенин дагы калтырат, ооруну калтырат. Ушундай дагы касиеттери бар. Анан дагы бардык нерсенин чеги болгон жакшы. Өтө көп колдонбоңуз, бирок рационго киргизип коюңуз. Ар дайым жеп турсаңыздар, ушундай жакшы натыйжаларга жетесиздер.